негизи өкмөттүн отчету боюнча экономикалык өсүш 3,5% деп көрсөтүлүп атат. 16 жылы 4,7% болгон. Бүткүл дүйнөлүк банктын анализи боюнча эгерде биз 4,5%дан төмөн болсок, анда 30-40 жылда ошол өз азыр мындай орточо өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кошулуп алабыз да. Бул абдан мелүүн, шашпай мындай экономиканын өсүшү тескери жакка барчу да. Кубатбек Алишевич, кулак салып койсоңуздар. Мынакей ошондуктан биз 2019 жылдан баштап 3,5% деген көрсөткүч менен кетпешибиз керек да. Жок дегенде 4,5%. Эгер бир жакшы бир жетишкендикке баруу үчүн биз бир 5%дан жогору кетишибиз керек да. Ошондо 15 жылда биз жакшы өлкөлөрдүн катарына кошулуп калышыбыз мүмкүн. Негизи могу капитал салымдар боюнча абдан азыр көп сунуштар айтылды. Биз 2017 жылы 8,8 миллиард сом бөлүнгөн экен. Ал эми 18 жылы 5,5 миллиард. 3 миллиардка аз болуп атат да. Ошондуктан могу депутаттар көтөргөн көйгөйлөр көп болуп атат да. 2019 жылы канча бөлөсүздөр так сумма жана ошондой эле жанагы дефицитти палатта айткан болчумун, көпчүлүк коалициянын жыйынында ошо дефицитти социалдык капиталдык ошол берене аркылуу бөлүнгөн акчадан эмес, колдон келсе ошол кирешени көбөйтүү менен азайтсак да дефицитти. Ошого маани берсеңиздер. Андан сырткары 18 жылы 5 эле саламаттык сактоо объектиси каралган. Бул абдан туура эмес. Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, кызматкерлер, Кубатбек Алишевич, мен негизги сиз келип атпайсызбы? Мен сизге кайрылып атам да. Сизге аябай мындай тоскоол болуп атат могу кыздар, балдар. Тынч отурсаңыздар. Саламаттык сактоо боюнча 5 эле объект кирген да 2018 жылы. 19 жылы канча объект кирет? Эгер 60%дан жогору деп айтсак, анда саламаттык сактоо жалган биз такыр эле бүлүндүрүп жок кылабыз да. 19 жылы канча объект кирет медициналык багыттагы объектилер? Бүгүнкү күндө 20 объект здравоохранение тарабынан бизде туруп атат. Ноокат району боюнча билебиз аны. Анда сунуш бергенбиз. Бар, ал сунуш кирет да, Көкжар. Сегиз Ноокатта бир эле больница бар да, ошону эске алып, 300 000 калкка дагы бир чоң больница куруу керек да, ошону эске алып койсоңуздар, Кубатбек Алишевич. Андан кийин мектептердеги интернетти өткөрүү боюнча канча мектепке интернет кошулду ушул күндө? Президентибиз айткан 1900 мектептин тегерегинде мектеп туура, бул 87% жүзүп атат. Калган 35 мектептен башкасы 100% окуу жылы аяктаганга чейин интернет менен камсыз болот. Бирок ушу түзөнтү көзөмөлдөгөн, координациялаган жумуштан кантип ушинтип бизге отчет берет, кантип ОЗЕК деп отчет берет да. Кубат Алишевич, мына карасаңыз, могу дигитал негизи санаа реттешүү боюнча президент дагы аябай айтып кетти, бул негизги стратегиялык биздин багытыбыз. Ансыз биз артта калабыз, мамлекет өнүкпөйт деп. Бирок ошол эле кезде мына дигитал касса боюнча $50 миллион биз ратификациялап бергенбиз. Ага чейин $800 000 биз предпроектный акчага бергенбиз. Ратификациялап, акча тийген, бирок ушул предпроектный эмен алкагында бүт ТОсу иштелип, нормативдик правовой актыларды жасалып, ушул күнгө могу $50 миллион негизги проект ишке ашып калыш керек болчу да. Ашууну башташ керек болчу. Мына закуп жасаш керек болчу, тендер өткөрүш керек болчу, ошол нормативдик правовой актылар даяр болуш керек болчу. Азыркы күндө мына ошол ТО даяр болду 4 компонент боюнча. Грант түрүндө ИКАПДФ долбоору боюнча ал жерде $800 000 берилген эмес. Бул келишимдин негизинде мыйзам түрүндө ратификациядан өткөн. Ал гранттын көлөмү $350 000 болгон. $350 000, $450 000 эки проект айтып атам. Мен жалпысын айтып атам. $450 000 ал башка долбоорго берген, ал ачык маалымат долбооруна берилген, ал ДИКАСа долбооруна берилген эмес. Негизинен жалпысынан ИКАПДФ долбоорун тууралуу айтсак, ал жерде азыркы убакытта бул каражаттын 99% ишке ашкан. Негизинен бул жерде биринчи компонент боюнча физикалык инфраструктураны өнүгүү боюнча божомол техникалык экономик негиздеме жасалыш керек болчу. Азыркы убакытта бул документ жасалып, Госкомитет маалыматтык технология жана байланыш комитетинде кароодон өтүп атат. Андан тышкары жана мыйзам базасы боюнча сиз бир аз маалымат сизде туура эмес болуш керек. Ал ДИКАСа долбоорун алкагында ишке ашыш керек.
Негизинен ДИКАСа долбоорунда 4 багыт каралган. Биринчи компоненти болсо бул физикалык инфраструктуранын өнүгүү жана өлкө боюнча мамлекеттик атайын маалыматтарды алмашуу жанагы инфраструктураны куруу. Экинчи компонент болсо бул деген евразиялык жана мамлекеттик маалыматтарды сактоочу жайды куруу. Үчүнчү багыт болсо бул биринчи компоненти бул мыйзамдык базаны түзүү. Бул ДИКАСа долбоорунун алкагында жүрөт. Экинчи багыт бул деген жана санариптик көндүмдөрдү өнүктүрүү. Үчүнчү багыт болсо бул жанагы Сиз багыттарды санап эле койсоңуз, ушул 2 проект боюнча срогу 12 ай болгондо биз 2017-жылы 30 декабрда ратификациялап өткөрүп бергенбиз. Демек, ушул 1 жыл болду. Ошол проекттер бүткөн компоненттер боюнча айтып кетсеңиз, ТОСу даярдалып бүттү, нормативдик актылар жасалдыбы? 12 ай бул долбоордун срогу бүттү уже. Бул долбоор деген 20 февралда 2019-жылы аягына чыкты. Азыркы убакытта Дүйнөлүк банктан тандалып алган атайын Baker Tilly деген компаниясы аудиттен өткөзүп атат. Бул долбоордун алкагында кандай иш-чаралар жүргүзүлдү? Эң биринчиден бул ДИКАСа долбоорун ишке ашыруу үчүн атайын бөлүм түзүлгөн. Бул акыдан 13 адам жумушка алынып, булардын жана акы маянасы төлөнүүдө. Андан тышкары биринчи компонент боюнча божомол техникалык негиздеме жасалган. Айтсаңыздар кыскарталычы, Кубатбек Алчевич. Мен сизге бүт маалымат так берейин. 12 ай срок бүттү, бирок мынакей ошол кезде ТОСу жок. ОРПны булар иштеп келгенде булар таркатышып, жаңы ОРП түзүп атат. 13-14 кишиден турса, булар 21 киши деп мындай интернет карасаңыз, булар жарыя берип, эми кайрадан түзүп атат да. Бул деген бүт баары бизге артка тарттат ушул проектти ишке ашырууга. Андан тышкары открытых данных боюнча дагы жанагы ДИКАСа боюнча деп айтасыз. Открытый данные боюнча дагы иш болгон жок. Эгерде азербайджанский компания булутуп алыптыр, бирок булар дагы бир 3 ай, 4 ай ичинде аягына чыгыш керек. Ушул кезде бир жарым дагы объем боло элек да. Мен сунуш берет элем ушул проект боюнча, бул абдан маанилүү проект, санариптештирүү боюнча. Бул дигитал кассаны $50 миллион биз өзүбүз колдоо бергенбиз, депутаттар. Бул комитеттин көзөмөлүндө болуш керек. Ошону сиз сунуш берет элем, ушул чечимге биз кошуп коелу. Аябай кылдадык менен ушул өз убагында бүтүрүүгө анализ жүргүзүп, андан кийин ушуну көзөмөлгө алсаңыздар, Кубатбек Алчевич. Себеби бул дагы жанагы паспортты сатып алууда биометрикалык чоң бир коррупциялык схемалар болуп, мындай иш козголуп атат. Ошондой эле жолго баратчу болуп көрүнүп турат да. Бул элдин оозунда ушул сөз болуп атат. Бир канча бир пайызын чөнтөгүн салуу үчүн эски ОРПны кетиришти, жаңы ОРП алды. Мындай жолго барбаш керек болчу. Ошондуктан ушул нерсени жакшы карап, бизге да маалымат берип турсаңыздар. ПДП боюнча дагы азыр депутаттар айтып кетти да. Ушул ПДПны шаардык кеңеш эмес, биз өкмөттүн деңгээлине, жогорку кеңештин деңгээлине чыгарсак болбой калды да. Андан кийин ПДПга мэриянын акчасы жетиштүү болбой атат. Бизге жалпы ПДПнын жоктугунан башаламан курулуш жүрүп атат. Жалпы шаардын дизайн ансамблі бузулуп атат. Жанагы шамал жүрүүчү жолдор жабылып атат. Горкоо кеңеш болсо ушул кезге чейин бир өзүнүн эркин көрсөтө албай кала жүрөт да. Андан тышкары мынакей калгандагы шаардын райондордун акча бөлүнүш керек. Ал көп деле акча эмес, 100 миллион акчасы. Амна көрүп атабыз, ар кандай керексиз проекттерге акча бөлүп атабыз да. Бул эң маанилүү бир шаарыбыз бир 20-30 болсо, анда макуланда ушул местне эмеге берели дейт элек. Бул нерсени жакшы көңүлгө алыш керек, дагы ПДПга акча бөлдүрүш керек. Андан тышкары госрой боюнча айтып кетсем, чындыгында сниптер боюнча сөздөр жана бир топ айтылып кетти, бирок мен тескерисинче госройдун иштеп жатканын мен колдойт элем да. Аябай чоң мындай единый окнону реформалоо жолдорун карап жатышат. СНИП боюнча группа иштеп атат. Буга чейинки көп кемчиликтерди ошол ишке ашыруу боюнча абдан чоң бир иш алып барылып атат да. Мен өзүм дайыма байланышып, кабар алып, маалымат алып, сурап, колдоп турабыз. Азыркы күндө Кубат Алчевич мынабы СНИПтерди илимий техниканын өнүгүшүнө, өсүүсүнө адаптация жасап, ушул убагында актуальный кылыш үчүн 16 миллион сом керек да буларга. Тез аранын ичинде ушул 16 миллион сомду бөлүп берсеңиздер, биз курулушчулар, ушул чөйрөдөгү ишкерлер, жалпы эле элдин ушу коопсуздук боюнча эмес артта калбасын да. Бюджетте каралган бөлүп беребиз аны.
Могу кайыңдык кант, андан кийин кайыңды кант боюнча. Кайыңдык кантта 160 миллион кыргыз темир жолунан акча каралып, эми ошолор ташытат да. Бул эмне үчүн ушундай токтомду кабыл алгансыздар? Эмне үчүн бир эле ушундай компанияга өзгөчөлүк берип, преференция берип атасыздар? Кыргыз темир жолу 160 миллион сомго ушулардын эмесин бекер ташып берип атат да, жол расходторун. Кыргыз темир жолунун башчысы жооп берип койсун. Бул өкмөттүн токтоо менен чыккан нерсе экен да. Эми алын компетенциясы эмес го дейм да. Бул жанагы кант кызылчасын ташып келүүдө дыйкандарга жол киресин азайтуу боюнча маселени чечүү үчүн жылда кабыл алынчу субсидия маселеси да. Биз жанагы ушул менен жанагы дыйкандардын кант кызылчасын арзаныраак ташып келүү боюнча маселени чечип берип атабыз.